9 адамдан турган Памирлик үй бүлө жаңы Батирге көчүрүлдү. 9 адамдан турган Памирлик Рашида Абдувалинин үй бүлөсү башка Батирге көчүрүлдү. Бул тууралуу элдик медиага Нарын шаардык мэриясынын башкы адиси Асангазы кызы Элнура билдирди. Маалым болгондой, алар Нарын шаарына 2018-жылы ноябрь айында келишип кайрылман макамына ээ болушкан. Үй бүлө жашап жаткан үйдүн ээси тамды сатып жибергенине байланыштуу башка Батир издөөгө туура келген. Ал эми жергиликтүү бийлик таап берген Батирден Абдувалинин үй бүлөсү баш тартып коюшкан. Өздөрү Ленин көчөсүнөн квартира таап кетишти. О катарын көчүрүп келгенге Нарын шаардык мэриясынан автоунаа чечилип берилип көчүрүлдү. Нарын шаарында шарты менен квартирага берилүүчү тамдар кымбат, оңой менен табылбайт. Жергиликтүү бюджеттин акча каражатынын тартыштыгына байланыштуу квартира акысын төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Азыркы көчүп кирген Батирдин акчасын жана коммуналдык төлөмдөрдү бүт өкмөт мойнуна алат дейт башка адис. Аялы Памир Халтун Памирден эле ооруп инсульт алган. Ал майып катары 2250 сом жана баласы Муса Бай бала кезинен тубаса бүкүр болгонуна байланыштуу 6000 сом жана 1215 сом мамлекеттик жөлөк пул чектетилип берилди. Калган 3 балага 1215 сомдон берилип, үй бүлөнүн 1 айлык жалпы ала турган акчасы 13110 сомду түзөт. Учурда 6 бала мектепте окуса, 1 бала бакчада тарбияланат. Элдик медиа сайты. Жеке ишкер Имамидин Ташов маркум Эгизбаевдин үй бүлөсүнө Батир белек кылды. Кыргызстандык жеке ишкер Имамидин Ташов Азаттык радиосунун кабарчысы маркум Уланбек Эгизбаевдин артында калган үй бүлөсүнө Бишкек шаарынан Батир белекке берди. Бул тууралуу Фейсбуктагы баракчасына Эгизбаевдин каза болгонунун жылдыгына байланыштуу видео кайрылуусунда айтып, маркум журналисттин үй бүлөсү жакында ал Батирге кирээрин кошумчалады. Ташов Батир берээрин былтыр билдирген. Ал эми маркум Улан Эгизбаевдин ата-энеси KG Group курулуш компаниясы белек кылган Батирге кирип жаткандыгын айтып, компаниянын жетекчиси Имамидин Ташовго ыраазычылык билдирди. Уланбек Эгизбаев 2018-жылы 22-июлда Ысык көлдө көз жумган. Элдик медиа сайты. KG Group курулуш компаниясынын жалпы жамаатына, анын жетекчиси Имамидин Ташовго, биздин Уланбек Эгизбаевдин атынан, үй бүлөсүнүн атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал өзү ушу Улан каза болгондо Уландын үй бүлөсүнө деп Батир берген. Ошол Батирине мына белек бирге чыкты. Жалаң белектин жакшылыктары өтсүн деп жакшылыктарды күтүп атабыз. Имамидиндин бул кылганы Уландын буга чейинки эли жери үчүн коррупцияга каршы күрөшкөн күрөшүн терең баалап, Уланга кылган эмгеги деп түшүнөбүз. Имамидин, сенин ишиңе ийгилик. Бизди сыйласа, Кудай сени сыйласын. Чоң рахмат, дайыр жолу. Ассаламу алейкум, урматтуу Токтосун байке, урматтуу Жапаргүл эже. Уулуңуздар Уландын бир гана сиздердин уулу эмес, кыргыздын уулу болгон Улан Эгизбаевдин жылдык мааракесине Кыргызстанда болбой калгандыгым үчүн жетишпей ушундай видео жолдоп турам. Уланыбызга Кудайдан жайын жаннаттан кылуусун тилөө максатында, калгандарга сиздерге Кудай Таалам сабыр берүүсүнө тилөө максатында жана ошол менен эле бирге ошол Уландын бул дүйнөгө жана ошондой эле жакындары болгон сиздерге таштаган, калтырган белегине белек кылуу максатында былтыркы жылы Батир берүү чечимине келгенбиз. Буюрса мына жакында ошол Батирге кирип атып турсаңдар,